Bismillahirrahmanirrahim. Merimdүү, ырайымдуу Алла Тааланын ысымы менен. Урматтуу мусулман бир туугандар, урматтуу калайык журт. Кудай Таалам берекелүү уйку аятында бардык адамзатты бир атадан, бир энеден жараткан. Ал эми уруу-урууга, улут-улутка бөлүп койгонунун себебин Кудай Таалам берекелүү уйку аятында литаарафу бири-бириңер менен ынтымакта, ырашкерликте, достукта катташкыла деген мазмунда бизге түшүндүрүп жатат. Демек жер бетинде ар кандай улут, ар кандай тилдеги диндеш мусулман бир туугандарыбыз бар. Элибизде, журтубузда дагы Кудайга шүгүр чет мамлекеттен келген ар кайсыл улуттагы жарандар жашайт. Албетте биздин ата-бабаларыбыз, тактап айтсак, Манас атабыз, Бакай атабыз, Айкожо атабыз, Акбалта атабыз, мына мунун бардыгы ар бир иште кеңешүү менен иш алып барган. Кеңешүүнүн натыйжасында көптөгөн ийгиликтерге жеткен, көптөгөн ийгиликтерди багындырган. Ошол сымал мамлекетибизде болуп жаткан ушундай бир иштерде биз сөзсүз түрдө акылдуу, данышман инсандар менен акыл калчап, кеңешип иш алып барганыбыз оңдуу болот. Себеп дегенде кеңешпей туруп иш алып бара турган болсок, натыйжасында өкүнүчтөр пайда болуп калат. Мына мамлекетибиздеги болгон окуя боюнча айрыкча Кызыл Кандуулукка алдырып ушундай бир окуялар катталды. Негизинен биз кыргыз калкы меймандос калкпыз, кечиримдүү калкпыз. Кыргыз эли эзелтеден ушундай бир акыл калчаган, акыл калчап иш алып барган улуу эл. Андыктан биздин мекенибизде жашап жаткан ар кайсы улуттагылар менен достук менен, ырашкерлик менен иш алып барышыбыз керек. Мыйзам бузулган кезде алдын алып, бардык нерсеге көзөмөл кылып турган укук коргоо органдары бар. Урматтуу элим, урматтуу журтум, ислам дини өзү атап тургандай, бул тынчтыктын дини, ынтымакчылыктын дини. Ошол себептен биз мамлекетибиздин келечеги үчүн, мамлекетибиздин келечек урпагы үчүн сөзсүз түрдө акыл калчап, ой толгоо жүргүзүп кадам ташташыбыз керек. Андыктан урматтуу мусулман бир туугандар, мамлекетибиздин келечеги үчүн бөлүнүү жарылуудан алыс бололу, ынтымак бололу, биримдикте бололу. Кайсыл жерде ынтымак болсо, кайсыл жерде биримдүүлүк болсо, сөзсүз түрдө ошол жерде өнүгүү болот, ошол жерде жараткандын жакшылыгы болот. Бөтөн элде, бөтөн жерде жүргөн балдарыбызды, кыздарыбызды Кудай Таалам бөөдө Кыргызстан алыс кылсын, иштерине ийгилик береке берсин, заманыбызды тынч кылсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.